76 кг салмактагы палбандарды куттуктоо үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожеевичке сөз кезегин берсек. İyilikler olsun. Daima sport kızıktırıp inilerini tarbiyalap жүрө бергиле, өзүңөрдөй кылып. Баяктадан кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан айыл чарбасына, мал чарбасына өтө көңүл бурулган. Ошонун негизинде мал чарбасындагы койдон жасалган, койдун жүнүнөн жасалган бардык буюмдар ушул жерде. Анан ушул жалаң ушул биздин баягы жылдызча көчөт, ошол Onu silim keçkilerle te arka çekti, en çekti. жок, мына. Elimizde jetse ketkende repressiyada işler öttü. Kana ballar. Ulan. Şakalat. Amin. Novruz bayramımız, жаңы жылыңыз, жаңы күніңіз құтты болсын. Amin. Баткенде өзгөчөлөнгөн Novruz bayramıга кош келипсиз. Amin. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин ынтымагын, тынчтыгын, биримдигин бекем кармаган ак жолтой падыша болуңуз. Amin. Жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз кожою кыдыр болуп, Алла сактап жүрсүн. Amin. Amin. Aman baba. Саламатсыздарбы, урматтуу баткендик туугандар. Мына бүгүн эртең Кудай буюрса күн менен түндүн теңелген мезгили болуп майрамдаганы турабыз буюрса. Майрамыбыз кут болсун, жазында ушул ийгиликтерди, кут берекени берсин Кудайыбыз. Мына бүгүн тай казан деп коебуз Кыргызда. Ушу 1 тонналык тай казанда сүмөлөк бышырып, апаларыбыз мына тегеректеп турат. Куттуу болсун, берекелүү болсун, токчулук, молчулук алып келсин. Анан эң негизгиси Баткенибизде тынччылык болсун. Кыргызстан негизи Баткенден башталат. Ошондуктан мына Баткен жергесине келип, бүгүн мына Исхак Разаков атабыздын атын коюп, шаарды атап келатабыз. Мурдакы Исфана шаарын Исхак Разаков шаары деп атадык. Эртең мына ушул жерде Novruzга карата майрам өткөрөбүз. Мунун бардыгы ушу биз Баткен жеринин өнүгүшүнө, мындан ары өсүшүнө, бардык мындай жакшы мындай жеңилдиктерди берүүсүнө түрткү болот деп мен ошо атайы Баткенге келип Novruz майрамын өткөргөнү келип отурамын. Ошол эми мына төкмакындарыбыз дагы төгү бурдап кетти. Негизи илгертеден биз кыргыздар өнөр адамдарын, төкмөчүлөрдү, манасчыларды сыйлаган элбиз, дагы да сыйлайбыз. Кудай буюрса бир топ шарттарды түзүп берип атабыз, дагы да түзүп беребиз. Мына ушундай бир жакшылыктар жасап атабыз. Ал эми Баткен элине өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө статусту бергенбиз, азыр жеңилдиктерди берип атабыз. Болгон күч аракетибизди, мамлекеттин күч аракетин, болгон мүмкүнчүлүгүбүздү Баткенге салып атабыз. Анткени уже Баткенди биринчи кезекте Баткенди өнүктүрүп албасак, биз Баткенди жоготуп алышыбыз мүмкүн бир топ жерин. Ошон үчүн мына көңүлүбүздүн бардыгы сиздердин мына Баткен жергесинде. Кыргызстандын башталышы